Саламатсыздарбы мугалимдер жана окуучулар. 6-Б класстын окуучулары мектепти 10 жылдан кийин ушундай көрүнүштө болуп элестетебиз. Бул азыркы мектептин көрүнүшү. Биз азыр мектеп директорунан интервью алабыз. Агай, биздин мектебибизде 10 жылдан кийин кандай көрүнүштө болот деп элестетесиз? Эми буюрса бул суроолор көп берилип атат. Эми жанагы биз айтып аткан ички жаткана актылык залдан башка мен 10 жылдан кийин буюрса ошо жакшы сөз бар да, бул мектепте эң жакшы көрүнүш бул сабак дейт, эң жакшы мисал бул мугалим деген сөз бар да. Мен ошон үчүн 10 жылдан кийин бул мектепте эң мыкты сабактар өтүлгөн, эң мыкты мугалимдер иштеген, азырда албетте мыкты мугалимдер иштейт, бирок мындан да жакшы иштеген чыгармачыл мугалимдер, чыгармачыл окуучулар, окуган бир жакшы иш жүргөн балдар ушу мектепке келгиси келген мектеп катары көрөм. Рахмат сизге. Бул биздин 10 жылдан кийинки мектебибиздин көрүнүшү. 10 жылдан кийин ушу киреберишибизде окуучулардын сырткы кийимдерин илүүчү шкафтар болот. Бул коридор 10 жылдан кийин жомоктогудай болот. Бул азыркы 2-кабаттын көрүнүшү. Бул 2-кабаттын 10 жылдан кийинки көрүнүшү. Бул арткы эшикке чыгуучу зал. Ал 10 жылдан кийин ушундай болот. Азыркы китепкананын көрүнүшү. Ал 10 жылдан кийин заманбап китепкана болот. Ал жакка балдар келип, көптөгөн балдар келип, китептерди отуруп окушат. Азыркы ашкананын көрүнүшү. Ал 10 жылдан кийин абдан кооз ашканага айланат. Ал жактан балдар даамдуу тамактарды жешет. Бул биздин азыркы спорт залыбыз. 10 жылдан кийин биздин ушул спорт залыбыз кооз абалда болот деп эсептейбиз. Бул биздин маданият үйүбүз. 10 жылдан кийин кечелерди өзүбүздүн актовый залга өткөрүп калабыз. Азыр биз мугалимден интервью алабыз. Мектепти 10 жылдан кийин кандай көрүнүштө болоорун элестетесиз? Саламатсыздарбы, менин аты жөнүм Алиева Жаркынай. Тамчы айылында мектеп гимназиясында класстан тышкаркы тарбия иштери боюнча директордун орун басары болуп эмгектенем. Жана келечекте 10 жыл алдыда келечекте мектебибизди элестеттүүм болсо, жаңы имараттуу болуу, кенен ашкана, ар бир класс ошол жактан барып тамактанып, жана ошондой эле жаңы спорт зал, актовый зал болсо деген кыялдабыз. Кудай буюрса, келечекте кыялыбыз орундалат деп ишенем. Мугалимдерибиз да абдан заманбап сабактарды өтүп, ар бир класста интерактивдүү доска менен жабдылып, ар бир классыбызда көргөзмө куралдар, жаңы көргөзмө куралдар менен камсыздалат деп терең ишеничтебиз. Чоң рахмат. Чоң рахмат сизге. Биздин азыркы кабинеттер ушундай заманбап кабинетке айланат. Бул азыркы бакчанын көрүнүшү. Ал 10 жылдан кийин ушундай кооз бакчага айланат. Дөйлө коюңуз. Азыркы даараткана аябай кооз дааратканага айланат. Мугалимдердин машиналары ар кандай жерге тура бербей, ушундай парковкага токтолот. Видеону көрүп бергениңиздерге чоң рахмат. Мен мектепте 10 жылдан кийин ушундай болооруна ишенем, же андан мурунураак болооруна ишенем. Биз